Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чегарасынын 63% такталганы кабарланды. Кыргыз-Тажик чегарасынын 63%ын түзгөн 625 чакырым чегара сызыгынын долбоордук сыпаттамасы түзүлдү. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы 14 январда президент Садыр Жапаров тажикстандык кесиптеши Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө белгилүү болгонун билдирди. Сүйлөшүүдө өлкө башчылары учурдагы бардык маселени саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарыл экенин белгилеп, чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү боюнча пикирин айтышты. Кыргыз-Тажик мамилесинин мындан аркы өнүгүүсү Борбор Азиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого өбөлгө болоорун белгилешти. Чегарада дагы 25 үй пайдаланууга берилет. Буга чейин маалым болгондой, чегарадагы куралдуу жаңжалдан улам жараксыз абалга келген турак жайларды калыбына келтирүү иштери уланууда. Баткен районунда дагы 25 үйдүн курулуш иштери толук аяктап, 18 январда үйлөр пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул тууралуу бүгүн президенттин Баткен облусундагы чегара айылдарын калыбына келтирүү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Салам медиага билдирди. Рахимовдун маалыматында 14-16 сентябрдагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунан 422 үй жараксыз абалга келип, анын ичинен 4 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Калыбына келтирүү иштеринин алкагында бүгүнкү күнгө чейин жалпы 40 жакын үй курулуп бүтүп, ээлерине тапшырылган. Баткенде соңку аптада 514 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү 9 январдан 15 январга чейин бир жума ичинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында иш алып барып, Баткен облусу боюнча 514 жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактысын аныктаган. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Алардын ичинен мас абалында автоунаа башкарган 3, айдоочулук күбөлүгү жана автоунаага тийиштүү документтери жок автоунаа башкарган 7, ылдамдыгынан ашырып айдаганы үчүн 64, башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 439, терезесин мыйзамсыз караңгылатып айдаган 1 айдоочу аныкталып, убактылуу токтотуучу айып короого 11 автоунаа токтотулду. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин маалыматында өлкө аймагында ушул жылдын 17 январынан 13 январга чейинки аралыкта 15373 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 754 автоунаа айып короосуна киргизилген. Бишкектеги баткендиктерге акысыз көмүр таратылууда. Баткен облусунун чегара аймактарынан барып, Бишкекте баш калкалап жаткан баткендиктерге акысыз көмүр берилди. Бул аракет министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана төраганын орун басары Бакыт Төрөбаевдин колдоосу астында ишке ашырылганын облустук администрациянын маалымат кызматы билдирди. Акысыз көмүрлөр облустук бийлик түзгөн тизмеге ылайык Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан берилүүдө. Көмүрдү таратуу 15 январдан 18 январга чейин жүргүзүлөт. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.